17-бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты. Аарон менен анын уулдарына жана Исраил уулдарына мындай деп жарыяла. Теңир мындай буйрук кылат. Исраил элинин ичинен ким стандын ичинде же сыртында букачар же кой союп, Теңирге арнап курмандыкка чалуу үчүн Теңирдин турагынын алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына алып келбесе, анда ал кишинин мойнунда кан калат. Ал кан төктү. Ал киши өз элинин ичинен жок кылынсын. Ошон үчүн Исраил уулдары талаада сое турган өздөрүнүн курмандыктарын Теңирдин алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына ыйык кызмат кылуучуга алып келишсин, жана аларды Теңирге арнап тынчтык курмандыгына чалышсын. Ыйык кызмат кылуучу анын канын жыйын чатырынын эшигинин алдында турган Теңирдин курмандык чалынуучу жайына чачсын. Майын жыты Теңирге жаккан курмандык катары өрттөсүн. Алар мындан ары аркасынан адашып ээрчип жүргөн өздөрүнүн жасалма кудайларына курмандык чалбаш үчүн бул алардын укум тукумуна түбөлүккө калган көрсөтмө болсун. Аларга дагы мындайды: Исраил элинин ичинен же араңарда жашаган келгиндердин ичинен ким бүтүндөй өртөлчү курмандык же дегеле курмандык чалып, аларды жыйын чатырынын алдына Теңирге арнап алып келбесе, анда ал киши өз элинин ичинен жок кылынсын. Исраил элинин арасынан жараңарда жашаган келгиндердин ичинен ким кандайдыр бир кан жесе, анда мен кан жеген кишиге каарымды төгүп, аны элинин ичинен жок кылам. Анткени дененин жаны каны. Мен ал канды силердин жаныңарды күнөөдөн тазартуу үчүн курмандык чалынуучу жайга дайындагам. Анткени ал кан жанды тазартат. Ошон үчүн мен Исраил уулдарына мындай деп айткам: силердин ичиңерден эч ким кан жебесин, араңарда жашаган келгин да кан жебесин. Эгерде Исраил уулдарынын ичинен же араңарда жашаган келгиндердин ичинен ким тузак тартып, жегенге жараган жаныбарды же канаттууну кармап алса, анда ал анын канын агызып жерге көмүп салсын. Анткени бардык тирүү жандын жаны каны. Ошон үчүн мен Исраил уулдарына мындай деп айткам: эч бир тирүү жандын канын жебегиле, анткени кан бардык тирүү жандын жаны. Ким кан жесе, ал жок кылынсын. Жергиликтүү тургун болобу, же келгин болобу, ким болбосун, тарыпты же жырткыч жара тартып кеткен жаныбарды жесе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болуп, андан кийин гана таза болот. Эгерде ал кийимин жана денесин жуубаса, анда өзүнүн мыйзамсыздыгы өз мойнунда болот. 21-забур. Ырчылар тобунун башчысына таң атаарда ырдоо үчүн дөөттүн забуру. Кудайым, Кудайым, сен мени эмнеге таштап койдуң? Менин куткаруу сурап боздогон үнүм сага жетпей жатат. Кудайым, күндүз жалынсам да сенден мага жооп жок, түндү жалынсам да менде тынчтык жок. Бирок сен ыйык Исраилдин даңктоо ырларынын арасында жашайсың. Биздин ата-бабаларыбыз сага таянышкан. Алар сага таянышкандыктан сен аларды куткарып турчусуң. Алар сага кайрылышкан, ошон үчүн куткарылышкан. Алар сага ишенишкен, ошон үчүн уятка калышкан эмес. Мен болсо адам эмес эле, адамдардын шылдыңына, элдердин жек көрүндүсүнө калган курт болдум. Мени карап тургандар мыскылдашат, баштарын чайкап мындай деп айтышат: ал Теңирден үмүттөнгөн, Теңир аны куткарып алсын. Эгер ал Теңирге жакса, анда аны куткарып алсын. Бирок сен мени энемдин курсагынан чыгаргансың. Эмчек ээмп жүргөндө эле Кудайга ишенгенди үйрөткөнсүң. Энемдин ичинен чыкканда эле сага тапшырылганмын. Энемдин ичинен чыкканда эле сен менин Кудайым болчусуң. Менден алсаба, анткени кайгы жакындап калды, бирок жардамчы жок. Көп букалар мени тегеректеп алышты. Башандын семиз өгүздөрү мени курчап алышты. Алар мага олжоосуна жулунган, айкырган арстандай ооздорун ачышты. Мен суу төгүлгөндөй төгүлдүм. Сөөктөрүм жиктеринен бөлүндү. Жүрөгүм момдой болуп ичимде эрип кетти. Күч кубатым карападай кургады. Тилим таңдайыма жабышты. Сен да мени өлүм топурагына чүрдүң. Анткени мени дөбөттөр курчап алышты. Эки жүздүүлөрдүн тобу мени тегеректеп алышты. Колдорумду да буттарымды да тешишти. Менин бардык сөөктөрүм саналгыдай. Алар болсо мени карап тамаша кылып жатышат. Сырткы чапанымды өз ара бөлүп алып жатышат. Кийимим үчүн өкчөмө таш ыргытып жатышат. Бирок Теңирим, сен алыстаба менден. Менин күч кубатым мага жардам бергенге шашыл. Менин жанымды кылычтан куткар, жалгыз жанымды дөбөттөрдөн сактап кал. Мени арстандын оозунан куткар, мени угуп жапайы өгүздүн мүйүзүнөн куткар. Сенин ысымыңды бир туугандарыма айтып даңктаймын. Элдин арасында бир өзүңдү мактаймын. О Кудайдан корккондор, аны мактагыла. Жакыптын бүт тукуму, аны даңктагыла. Исраилдин бүт тукуму анын алдында коркуп турушсун. Анткени ал азап тарткандын кайгысына назар салбай койгон жок. Аны эсине албай койгон жок. Андан өз жүзүн жашырган жок. Ал ага кайрылганда аны укту.
чоң жыйында сени даңктайм. Сенден корккондордун алдында сага берген убадамды аткарам. Жардылар жесин, тойсун, Теңирди издеп жүргөндөр аны даңкташсын, жүрөгүңөр түбөлүк жашасын. Теңирди эстеп бүт жер жүзү ага кайрылат. Сенин алдыңда бардык бутпарас элдер баш ийишет. Анткени падышачылык Кудайдыкы. Ал бардык элдердин ээси. Жер жүзүндөгү бардык атактуу адамдар, топуракка айлана тургандар, өз өмүрүн сактап кала албагандар бир гана анын алдында таазим этишет. Менин тукумум ага кызмат кылат. Алар түбөлүккө Теңирдики деп аталышат. Алар келип Теңирдин чындыгын, анын жасаган ишин кийинки төрөлгөн адамдарга жарыялашат. Насаатчы 1 бөлүм. Иерусалимдеги падыша Дөөттүн уулу Насаатчынын сөздөрү. Түйшүктүн түйшүгү деди Насаатчы. Түйшүктүн түйшүгү бардыгы түйшүк. Адамга өзүнүн күнастында мээнеттенген эмгегинен эмне пайда? Бир муун өтөт, бир муун келет. Жер болсо кылымдан кылымга тура берет. Күн чыгат, күн кайра батат. Ал өзүнүн ордуна чыккан жерине шашат. Шамал түштүккө согот, андан түндүккө өтөт. Ал өз жолу менен тегеренип жүрүп чыккан жерине кайтат. Дарыялардын баары деңизге барып куят. Бирок деңиз ашып ташып кетпейт. Кайра агыш үчүн дарыялар өздөрүнүн чыккан жерине кайтышат. Бардыгы эмгектенүүдө. Эч ким аны сөз менен айтып жеткире албайт. Көз көргөнүнө тойбойт, кулак укканына тойбойт. Мурун эмне болсо, азыр да ошол боло берет. Мурун эмне жасалса, азыр да ошол жасала берет. Демек күн астында жаңы эч нерсе жок. Адамдар, карасаң бул жаңы нерсе деп айта турган бир нерсе болушу мүмкүн, бирок ал бизде мурун өткөн кылымдарда эле болгон. Мурун болгон нерселер эстелбейт, ошондой эле боло турган нерселер кийинкилердин эсинде калбайт. Мен, Насаатчы, Иерусалимде Исраилдин падышасы болгом. Мен асман астында эмне болуп жатса, ошонун баарын акыл менен сынаганга, изилдегенге көңүл койдум. Бул татаал ишти Кудай адам баласына машыгып турсун деп берген. Мен күн астында жасалып жаткан иштердин баарын көрдүм. Анын бардыгы курлай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу. Ири түзөлбөйт, жок нерсени бар деп эсептөөгө болбойт. Мен өзүм мындай дедим. Мына мен Иерусалимге менден мурун бийлик кылгандарга караганда көбүрөөк акылмандуулукка ээ болдум. Менин жүрөгүм көп акылмандыкты жана көп билимди көрдү. Мен акылмандыкты таанып билүүгө, акылсыздык менен түркөйлүктү таанып билүүгө көңүл койдум. Бул да рухтун кыйналуусу экенин билдим. Анткени акылмандуулук канчалык көп болсо, кайгы ошончолук көп. Билимин арттырган адам кайгысын арттырат. 3 бөлүм. Ким жыйындын башчысы болууга умтулуп жатса, ал жакшы ишти каалап жатат деп айтылып жүргөн сөз туура. Бирок жыйын башчысы кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болушу керек. Ал токто, акыл эстүү, адептүү, чынчыл, меймандос, окутууга жөндөмдүү. Ичкиликке жакын эмес, эч кимге кол көтөрбөгөн, көржеме эмес, дүнүйөкөр эмес, тескерисинче кичипейил, тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн, өз үйүн жакшы башкара билген, балдарын өзүнүн кадыр баркы менен баш ийдире алган адам болушу керек. Анткени өз үйүн башкара албаган адам Кудайдын жыйыны үчүн кам көрө алабы? Текеберденип кетип, шайтан сыяктуу сотко кабылбаш үчүн ал Кудайга жаңы кайрылгандардан болбошу керек. Жаман сөзгө калбаш үчүн, шайтандын торуна түшпөш үчүн ал сырттагылар тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон адам болушу керек. Диакондор да өз кадыр баркын сактай билген, эки сүйлөбөгөн, ичкиликке жакын эмес, дүнүйөкөр эмес, ишенимдин сырын таза абийир менен сактаган адамдар болуулары керек. Бирок булар да адегенде сыналуулары керек. Андан кийин, эгерде кемчиликсиз болушса, кызмат кылышсын. Аялдар да өз кадыр баркын сактай билген, ушак сүйлөбөгөн, акыл эстүү, бардык нерседе ишенимдүү болуулары керек. Диакон бир эле жолу үйлөнгөн, балдарын жана өз үйүн жакшы башкара билген адам болушу керек. Анткени жакшы кызмат кылгандар жакшы даражага жетишет жана Машаяк Исага болгон ишеним жолунда зор кайраттуулукка ээ болушат. Сага жакында барам деген үмүтүм бар болсо да, балким кечирээк барып каламбы деп ушул катты жазып жатам. Чындыктын тиреги жана негизи, тирүү Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек. Ишенимдин сыры улуу экендиги шексиз. Кудай адам болуп келди. Анын адил экендиги рух аркылуу далилденди. Ал периштелерге көрүндү, элдер арасында жар салынды, дүйнөдө ишеним аркылуу кабыл алынды, даңк менен жогору көтөрүлдү.